Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Рахмат, отуруңуздар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалы Дүйшөкеевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусуна ант берүү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министри Жээнбай Бактыгүл Жаныбекованы борбордук трибунага чакырам. Саламатсыздарбы? Мен Жээнбаева Бактыгүл Жаныбековна Кыргыз Республикасынын финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдетимди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Бейшенов Жанат Саматовичти борбордук трибунага чакырам. Саламатсыздарбы? Мен Бейшенов Жанат Саматович Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушу менен Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүүсү аяктады. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана өзүмдүн атымдан айрым өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрүнө чын ден соолук, кажы баш кайрат жана иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Иштерибизди ар дайым жакшылык, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрү ант беришти. Баарыбыздын атыбыздан ушу жаңы министрлерге ант бериши менен куттуктайм. Бул эки жаңы министр буга чейин деле жооптуу кызматтарда иштеп келди, ар кандай азбы көппү тажрыйба топтошту. Биз эми ишенебиз, буюрса ошол топтогон тажрыйбасын, билимин, ошол биз күткөн, эл күткөн жакшы ийгиликтерди алып келет деп, анан жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Анан урматтуу депутаттар, мына бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйындар залында жаңы жылда биринчи жолу жолугуп атабыз. Сиздерге дагы ушу жаңы жыл
бекемден солға алып келген, игілік алып келген жыл болсын. Ишіңерде албан игіліктерді алып келсін. Şu Құдайым елімізде, жерімізді қолдап, ардайым ынтымақшылық, бірлік, тыншылық болсын. Жаратқан Алла Тағалабыз мейірімен елімізден, жерімізден аябасын. Şu жаңы жылда молшылық, тоқшылық елімізде жақсылықтар абдан көп болсын. Рахмат сіздерге. Рахмат. Ана мына іште жаңы баштадыңдар. Жаңы жылда барып шайлаушылармен жолып келдіңіздер. Алланың көйгөйін ұғып келдіңіздер. Іште баштағанда эле сот құқықтық реформа бойынша, болып жатқан реформа бойынша мыйзамдарға өзгерту кіргізу бойынша баштадыңыздар. Менің қуанғаным атқару билигименен конструктивдүү иш алып барып, мына ишти алдыга жылдыралды, аракеттер абдан жакшы болуп атат. Сіздерге мен ыраазычылык билдирем. Ишиңерде ийгилик болсун, ийгилик болсун. Үч бийлик бутагы ушундай иш аркак чогуу бирге иштеп кете берсе, биздин Кыргызстанда сөзсүз ийгиликтер болот, жаралат. Рахмат сіздерге.